Кээ мен карындаш кыздарга сурап элем да, силерге мындай псих нервный жигиттер жагабы, жакшынакай спокойный жигиттер жакпайбы депчи. Себеби Москвада такси кылып калам да, мен дагы такси кылып жүрсөм, бир кыз чыкты да, кыргыз кыз экен. Олтурду, олтурганда эле телефон жигити чалды. Ага чейин ал кыз мага чалып каердесиз деп сураган да, таппай атамсыз деп аны түшүндүрүп могул жерге келиңиз дедим. Жигити чалды, чалып эле кыйкырып кетти да. Эмне албайсың дейт. Кыз болсо спокойно түшүндүрүп атат. Мен ушул таксиге чалып каерде экенин билген элем эле дейт. Жазсаң болбойбу дейт да. Жазса кантип болот, мен лучше чалып тапкан жакшы да, каердесиз депчи. Анан ой чалдым, эмне болду десе, албайсыңбы деп кыйкырып бир нерселерди сүйлөп кетет, экөө кетип атат. Баягы кыз болсо, пожалуйста, дай мне покой. Кичине бир эс алып алайын. Кичине мындай өзүмө келип алайын десе, өчүрбөй телефонуңду дейт да. Өчүрбөй кете бер дейт да. Анан ой мен кичине эс алып алайын, жаман башым ооруп жумуштан чыктым. Не такси эркек экенби, не эркектер көрсөң өзгөрүп каласың, андай мындай деп ушинтип агрессивный да жигитчи. Анан айтат эле, мен аны сурадым кыздан, эриң болобу десем, жок жигитим болот дейт. Таң калып анан көп сүйлөшкөнгө деле убакыт болгон жок да, баягы жигит ушунчалык кызганчак экен, мындай телефонуңду өчүрбөй кет, андай бет, мындай кет деп жеткизип коймаган. Айтат элем да, мындай кээ бир кыздарга ушундай жигиттер жагабы, же псих жигиттер жагабы, же ушундай нервный жигиттер жагабы. Айылыңарды карасаң жакшы, спокойный, турмушка тиричиликке тың балдар бар да, бирок кээде ушул кыздар турмушка тың, чын жүрөктөн жакшы көргөн жигиттерди мындай кээде тоготпой коет да. Анан ошого окшогон бир псих жаңырбаштарга туш келип калат. Мен элестетем, ушундай азыр үйлөнө элек болсо, кыз жигит болсо, ушинтип атканда үйлөнгөндө эмне кылат? Турмушка чыгаарда карындаштарым ойлонгула. Мен көрүп алып, эмне кыласың эми? Не дейсиң эми? Сүйлөйүн десең, жигити менен сүйлөшүп кетет. Эртеге дагы таксистке сүйлөдүм деп дагы кызганат. Ошого учпадым эми. Просто көзүңөрдү ачкыла. Турмуш бул энеңердин оюну эмес. Спокойный, жакшы бир кара турмушка чыккыла. Жаңырбаш бир нервныйга түшүп калсаңар, анда жаңыр башталат да.